Сойкуну жапкан туура эмес дейт. Зорлуктоо көбөйөт, наоборот дейт. Ким айтты ошону? Силердин кыздарыңар ошол жерде жүрсө көрөт элек анан. Эмне жакшы деп айтабы ошону? Эч ким өлүп калбайт ошо сойкулук болбосо. Жакшынака жашасын. Ошол да иш бекен ошо сойкулук. Эң плас. Адамдын бәрін уруп жугусуп, жанагындай күнөөгө батырып элдин бәрин. Арам иш. Ошол кыздар бүт ата-энесинин дозогун эме бейишин талкабайт ошолор. Ата-энесинин тиги дүйнөсүн талкабайт. Намыс деп ойлойт. Ал бир эле ата-энеси эмес, Кыргыздын намысы деп ойлонот. Кыргыздын кыздары биринчи месте дейт, Москвада биринчи месте. Эмне деген шерменде? 5 миллион кыргыз, 140 миллион орус караганда кыргыз кыздар көбүрөөк экен сойканаларда. Эмне деген шерменде бул? Эмне деген жакшылык? Эч кандай жакшылык жок бул. Үй бүлө кура албайт. Ошо кыздар экинчи үй бүлө кура албайт. Бүт жаман нерсенин баарын эле туура дей бербейли да. Кантип туура болсун ушул? Ошо сойкулгунда туура экен. Жабыш керек андай. Биз мусулмандар, урматтуулар, ошол нерсеге макул болбош керек. Мункарды көрсөңөр дейт. Мункар деген күнөөлүү иш, туура эмес иш. Колуңар менен тыйгыла дейт. Баарыбызга пас. Колуңар менен тыйгыла. Күч менен дейт. Күч, урматтуу кол деген күч. Колуңар менен токоткула. Ал колуңардан келбесе, тилиңер менен токоткула. Тил деген жанана митинг болот, митинг деген сүйлөө деген сөз. Чогулуп, митинг кылат, сүйлөгүлө. Өкмөт жап, депутаттар жапкыла муну деп. Болбосо ичиңерден кейгиле, бирок бул ыйман эң төмөн дейт. Эң төмөн дегени пайгамбар айтат, андан ылый төмөн жок дейт. Андан төмөн ыйман жок дейт. Бул дейт. Кабырлыкка жакын дейт. Ал ошон үчүн урматтуулар биз эң жаман көрүш керек. Ошого рахмат, ошо биз кыла турган ишти өкмөт кылып атат, ошо сойкулукту жаап атат. Рахмат, жапсын. Болбосун бизде. Мындай ыплас нерсе мусулманда болбойт. Болбосун бизде. Бизде ушундай арам нерселер болбосун.